Абдыкерим Муратов. Жылдыздар тараган таңдар. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2026. Пролог. Жайычы Мырза чөлдүн кумуна сеңип калган аптап эми кеч күздүн суугуна чыдабай, топон булоолонуп бөлүнүп чыгып, жөө туманга айланып кеткендей тегерекчетти көрүнгүс кылып бардалайт. 4 атчан түндөп чыкканы, темир жолдон поезддун өтөөрүн чамалаганы. Шого тизгин каккандары да улам-улам көбөйөт. Күн ачыкта бул жолдо жоргодо жүргөндөр асмандагы жылдыздар менен кошулуп агып бараткандай болсо, азыр эми асман тургай, алдыдагы атчан араң көрүнөт. Куйругулаш ат бастыргандар төртөө. Экөөбү андан ары темир ат менен кетебиз деп, калган экөөбү аларды поездга салып коюп, аттарын жетелеп кайтабыз деп, Сырдарьянын Крестьянская кыштагынан чыккандар. Айыл аталышы ушундай болгону менен бул жергилик калктын кыйласы көбүнчө эски кишилери оозуна жабышып калгандай Романовская деп эле илгеркидей айта коймой жайы бар. Анткендин да жөнү бар деңизчи. Орусиядан оушуп келгендери да, сүрүлүп келгендери да, куулуп келгендери да, бозгун болуп келгендери да, көчүрмө болгондору да ушул жерди жактырганбы, жактырбаганбы, айтор какыраган боз чөлгө кузгун менен чөөдөн, жылан менен ачкамардан туракталашып отурук кылат. Бул 1887 жыл эле. Алардын мындай кылганы улуу князь Николай Константинович Романовго жетип, ал каралашып, ошондон оожалап отуруп, Орус поселкасы Романовская деп аталат да, славяндар бул жерлерде жок шаймандар менен канал казып, суу чыгарып, ал суун оосунун атын бирде туруп Николай I дешсе, бирде туруп Романов деп атап алган. Романовтар түп тамырынан ак паашалыктан оодарылып, асылганы асылып, атылганы атылып, эптегени чет жакка качып кеткен соң, айылга азан чакырылбай эле жем гана Крестьянская деген ат ыроолонуп калды. Ошол айылдын атканасы бар, зоот жылкыларды кармайт. Аны дале эскиче Романовдук аткана дей беришет. А жанагы төртөө ошол ат зоотунун адамдары. Сапар жүрө турган экөөбү ушул атканага Дон жактан Орлов жорголорун, арабчана англис асыл тукум айгырларын, жоон бут байталдарды алып келебиз да, аларды бул жактагы акалтеке аттар менен, карабайыр бээлер менен аргындаштырабыз да, жаңы тукум аргымактарды, суусуз чөлгө байымдуу жылкыларды алабыз деп илгери үмүт менен баратканы. Куйругу түйүлгөн шам кулак ченебей арышын кенен таштап алган карагерин арттагылар жете келсин дегендей, анда-санда ооздуктан тарта коюп келатканы булардын алтаны полковник киши. Рас, жараатынан улам аскер кызматына жараксыз болуп калган. Ага карабай эле адамдар анын ченин кошо айта берет, же жөн гана командир деп коюшат. Анын жанында ортосуна ок өтпөс жерде баратканы ошол полковниктин диншиги. Бергилер болсо чарбанын саяпкерлери күлүк тапташат. Бул кыялай салган жалгыз аяк жолдон эчен жолу өтсө да, карагердин коюу тумандан карышкыр чыга кала тургандай бу жүрүшү дайымкыдай эмес. Элеңде эки жакты бир карап алат да, башын өйдө көтөрүп, кошкуруп, туруп, алдыңкы эки буту менен жер чапкылай коет. Анан суулугун чайнай кайра ылдамдай басат. Жол боюнда бирөөлөр атып ойногонбу, топ карганын жаткан өлүгүн көрө коюп, карагер тык токтоп, үстүндөгү полковник үзөңгүнө чирене тээп, ээр кашын кармап ат жалында тик боло калды. Чө жаныбарым. Жерде жаткандар каргалар экенин көргөндө өзүн ырастап, үзөңгүдөгү эки буту менен аттын эки капталын нугуп койду полковник. Аттар бүгүн не болуп калган? Мойлоолуу мойсопут саяпкерде тынчы кеткендей сүйлөнүп алды. Шу кишини элдин баары бул билбеген балее жок. Бээнин чарайнасындагы кулундун күлүк чыгаар чыкпасын айтып берер сынчы дешип коюшат. Бекетке келишкенде поезд күтүп тургандар анчалык көп эмес экен. Тез эле темир жолдун ышпалдарындагы майда кумдар секирип ойноп, алыстан чарчагандай кыйналып кысталган эшелондорду жалкоолуна сүйрөгөн паровоз көрүндү. Карагер дагы бир кошкуруп ээсине жакындай бергенде, полковник анын жалынан, соорусунан сыйпалап таптап, күжүйгөн мойнунан сыга кучактап, ээр кашын сол колу менен мыжыга кармап, кайра артка минген адамы жок эркинирээк кетсин деп басмайылын бошотуураак койду. Силер кайта бергилеми? Боскуроонун темир аязынан аяп саяпкерлерге ыраазы боло карады полковник. Күлүктөрдү жакшы кайтаргыла. Экөө бирден атын минип, бирден атын жетелеп кайта бергенде,
Карагер артын кайра карап, ээси менен коштошкондой кошкуруп да, таңкы маашүргө карабай азынап да койду. Жетелеген киши жылоолосо да булкунуп дагы бир жолу артын карап, анан коюу тумандын ичине кирип кетти. Станцияда 31-жылдын ноябрынын 2-сине оогон түн эле. Поезд келип токтоору менен шаша-буша диншик оңуп кеткен эски урус чамаданы менен кыргыз коржунун отура турган орундуктарына коюп аткан. Ошол кезде бегана кишилер ары-бери бытырагандай боло түштү да, полковник менен диншиктин жүзүнө бир нерсе себилгендей адегенде жаман жыт келди. Анан көздөрү тунара түшүп, соң аалам капкараңгы болуп, жыгылганы барып тамбурда туруп калды. Ушу замат полковникти эңгезердей эки жигит катар муштап жиберди да, оодарылып түшкөн араңжан бир-эки серпип туруп, тулуптай кылып поезддан ыргытып таштады. Эки буту сынганы менен башын көтөрө койгон полковниктин жаны бар экенин биле калышып, поезд астына тартып кирип, рельсага башын жөлөп таштап, тумандуу караңгылыкка сиңип кетти. Жынагылар. Оозунан чыла аралашкан кан аккан киши көккө карап, үрүл-бүрүл жылтылдап аткан жылдыздарга тегилгени менен канталаган көзүнө эч нерсе көрүнбөдү. 40тан жаңы оогон бу адамдын бир убакта артынан жүздөгөн атчан аскерлер ураалап чабуулга кирген. Эми ошонун бири жок. Оозуна суу тамызаар жан калбай, жылып алууга дарманы келбей минтип, муздак темир жолдун рельсасына башын коюп калды. Эчен кылыч тийгенде, кыраанын издеп келген ок тийгенде өлбөгөн жаны, ээн тала, эрме чөлдө чыкпаган жаны минтип поезддун жылышы менен кошо чыкканы турат. Асмандагы жылдыздар жарыгын азайта өчүп барат. Таң жылдыздарды качырып барат. Поезд мырза чөлдү чочутуп, туманга сиңип кеткен карагерди кошкурутуп, аянычтуу бир бакырып алып ордунан козголо берди.